Дүйнөдө канча тил болсо, ошол тилде сүйлөгөн улуттун бардыгы өз эне тилинин түбөлүктүүлүгүн көздүн карегиндей сактоого аракет жасап келишет. Анткени тил бул улуттун өзөгү, тил бул улуттун негизи. Ошондой эле биздин эң чоң, эң башкы дөөлөтүбүз. Чындыгында эле канча көп тил билсең, ошончо адамсың деп бекерден айтылбаса керек. Улуу биздин жазуучубуз Чыңгыз Айтматов. Андыктан биз азыркы учурда дүйнөнүн канчалаган көптөгөн тилди үйрөнүүгө аракет кылбайлы, а бирок биздин кыргыз тилди дагы унутта калтырбаган биздин досторубуз арбын. Туура айтасың, Медина. ЮНЕСКОнун изилдөөлөрү боюнча дүйнө жүзүндө 6000ге жакын тилдер бар экен, бирок алардын жарымы тилекке каршы азыркы учурда жоголуп кетүү коркунучунда туруптур. Ошондуктан мен ар бир мекендешибизге, Кыргызстандын ар бир жаранына, ар бир жашоочусуна кыргыз тилин дайыма өнүктүрүүгө, өстүрүүгө чакырат элем. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде аялдар ааламы Арузат. Саламатсыздарбы? Жөн гана жылмайчы, сен аялсың. Айланаңды карачы, кандай коос. Шашпа, жашоо, жыргал. Иште, окуу, алдыга гана умтол. Билесиңби, сенин ар бир кадамың кубаныч тартуулайт. Сенин барың бул бакыт. Анткени сен аялсың. Ар дайым эсиңде болсун. Солуулуктун, улуулуктун, жашоонун өзү аялдан башталат. Улуттук каналда Арузат. Кыргыз тилинде сүйлөө, сыймык, ал эми жазуу, туура жазуу бул биздин эң негизги милдеттерибиз. Ар бирибиз кыргыз тилинде дайыма сүйлөөгө, аны менен бирге көп тилди үйрөнүүгө, бирок ошентсе дагы тилибизди унутта калтырбоого, ошондой эле бардык эрежелерди сактап, туура жазууга аракет кылышыбыз керек. Медина, байкасаң, мурдагы учурларга салыштырмалуу азыркы учурда кыргыз тилинде сүйлөө жаштар арасында модага айланып келатат, Чындыгында эле туура айтасыз. Мени аябай сүйүндүргөнү, чындыгында эле биз мурун ар бир сөзүбүзгө орус тили тилекке каршы аралашып кетип аткан болсо, бүгүнкү күндөрү биздин замандаштарыбыз да ушул кыргыз тилинде сүйлөөнү өнүктүрүп, жазууну өнүктүрүп жаткандыгы бул негизи эле аябай сүйүнүчтүү кабарлар, жаңылыктардын бири. Туура айтасың, Медина. Босогобузда кыргыз тили майрамы дагы жакындап келатат. Эртең 23-сентябрь биздин кыргыз тили күнү, улуттук тилибиздин майрамы десек болот. Чындыгында эле ар бир улуттун өзүнүн тили, анын казынасы, байлыгы. 23-сентябрь 1989-жылы Кыргыз СССР тарабынан Жогорку Советтер бийлигинде кабыл алынган. Быйыл биздин тилибизге, жаңылышпасам, 31 жыл болду. Ар бир адам өзүнүн эне тилинде сүйлөйт экен да, анткени бул тил бизге эне тилибиз, эне сүтү менен кошо келет экен. Эгерде эне кайсы тилде сүйлөгөн болсо, баланын тили дагы ошол тилде чыгат экен. Демек, биздин көрүүчүлөрүбүзгө, ар бир баласы бар энелерге дагы айткым келип атат, сиз кыргыз тилинде сүйлөмөйүн, балаңыз эч убакта кыргыз тилинде сүйлөй албайт. Ошондуктан биринчи кезекте сиз кыргыз тилинде жакшы сүйлөшүңүз керек. Студиябыздын дагы бүгүнкү кадырлуу коноктору бар, Медина. Бизге эле эмес, биздин көрүүчүлөрүбүзгө дагы аябай кызык болсо керек, анткени кыргыз улутунда эмес, чет элдик болсо дагы биздин тилибизде түш жоруган, аябай жакшы сүйлөгөн конокторубузду студиябызга чакыра берели. Америка элчилигинин басма сөз катчысы Аня Ирохина. Саламатсызбы, кош келиңиз. Тил жана маданият фасилитатору Рахат Шамшиева эжебиз бүгүн бизде конокто. Саламатсыздарбы? Кош келиңиздер. Кош келиңиздер. Бүгүн биздин студиябыз өзгөчө жаркырап калды. Анткени кыргыз тилинде сүйлөгөн сиз келип атасыз. Өзгөчө сыймыктуу. Биз эле эмес, биздин жалпы кыргыз эли сиздин кыргыз тилинде аябай жакшы сүйлөп атканына суктанып атышат, сүйүнүп карап отурушат. Ошондой эле башка биздин жаштарыбызга дагы чоң бир стимул берип атасыз, патриоттук сезимдерин күчтөндүрүп атасыз. Кыргыз тилин кандай үйрөндүңүз? Мен
АКШда кыргыз тилин үйрөнүү баштадым. Анткени бул ушул жумушу үчүн болду. АКШ элчилиги менден кыргыз тилин үйрөнүү талап кылган, бирок мен дагы өзүм абдан мен өзүм кыргыз тилин менен абдан кызыганмын. Ошондуктан мен 6 айда 3 мугалим менен эртеден кечке чейин кыргыз тили менен алек болдум. Демек сиз Америкада жүрүп эле кыргыз тилин үйрөнүп баштаган экенсиз, э? Ооба, 6 айда окудум. 6 айда демек сиз кыргызча сүйлөп калдыңыз. Бирок мен чындыгында мен дагы эле үйрөнүп жатам. Мен көп каталар менен сүйлөйм, бирок эң негизгиси мен аракет кылам. Кийинки суроо Рахат эжеге. Рахат эже, сиз дайыма чет элдиктерге кыргыз тилин үйрөтүү менен алек болосуз да. Анан бул учурда сизде кандай кыйынчылыктар болот, кандай өзгөчөлүктөрү бар бул иштин? Өзгөчөлүгү мына биздин кыргыз тилибиз түрк тилдерине кирип, бардык түрк тилдер агглютинативдик тилге кирет да. Анан бул glue деген англис тилинде, клей деген. Демек бул биздин уңгуга муундарды улап келүү, аны баарыбызга маалым. Ошол себептен биздин ошо тектеш тилдер түрк тилинде үндөштүк мыйзамы аябай күчтүү сакталат да. Анан кийин тектеш тилдердин арасында кыргыз тилинин сингармонизм закону дейбиз, үндөштүк мыйзамы дейбиз, үндүүлөрдүн ээрчишүүсү дейбиз. Ошол аябай катуу сакталган, ошол эрежечи. Муну айткандын себеби биздин мен бул чет өлкөлүктөрдү окутууну Тынчтык корпусунда аябай жакшы күчтүү даярдоодон өткөндүм да. Ошол жакта биз бул сингармонизм же үндөштүк мыйзамына таянып туруп үйрөтөбүз да. Ошондо биздин сингармонизмдин жолдорун, үндөштүктү карап туруп, эгерде кыргыз тили агглютинативдик тил болсо, англис тили бул аналитикалык тил. Ошондо бир ыктыярчы карап, талдап отуруп, кыргыз тилинин сингармонизмдин эрежесин, таблицасын ойлоп тапканда, ошого багыттап, ошого негиздеп окутабыз. Анан ошондо жана сен өзүң башында айтып кеткендей, туура жазуу, тыбыштарды туура айтуу, кайсы муунга кайсы тыбыш туура келет, ошондон билинсе болот да. Демек чет элдиктерге өзгөчө бир атайын иштелип чыккан методика бар экен да, өзгөчө ыкма менен үйрөтөт экенсиздер. Чындыгында эле айтып коет го, баягы башка тилди үйрөнүү, мисалы үчүн түрк тилин үйрөнүү биз үчүн аябай эле оңой, анткени окшош депчи. А биздин чет элдик досторубуз үчүн кыргыз тилин үйрөнүү, мисалы үчүн биздин тамгаларыбыз бар болгон үчүн кичине кыйналышса керек да. Ошол учурда кантип сиз сүйлөө кыйынчылыгы кандай? Чет тилди үйрөнүү дайыма татаал, туурабы? Бирок менин оюмча кыргыз тили абдан кооз тил деп ойлойм. Абдан кооз, ал ырлардай. Ошондой угулат. Мага ошондой угулат. Айрыкча ырла поэзиясында көрүшү мүмкүн. Ал абдан кооз тил. Ошондуктан мен кыргыз тилин сүйлөшкөнүмө абдан кубанычтамын. Сиз кыргыз тилинен башка өзүңүздүн эне тилиңизден башка дагы бир нече тилдерде эркин сүйлөй аларыңызды билебиз да. Анан кыргыз тилин үйрөнүү менен башка тилди үйрөнүүдө кандай айырмачылыктары кандай экен? Менин оюмча чет тилди үйрөнгөн адамдарга кыргызча бир аз жеңилирээк. Чындыгында эле азыр сиздин сүйлөгөнүңүздү карап, өзүм да аябай суктанып, бир чети аябай кубанычта болуп атам да. Чет элдик биздин досторубуз дал ушул кыргыз тилинде бардыгын айтып, түшүндүрүп, анын кооздугун, сулуулугун арттырып атканы чындыгында биз үчүн бул сыймык. Кыргыз тилинен башка да кайсыл тилдерде эркин сүйлөйсүз ошондо? Мен 5 тилди билем, бирок мүмкүн мен 4,5 тил билем деп айтсам болот. Анткени көп жылдан бери мен арабча сүйлөгөн жокмун. Ошондуктан мен көп унутуп калыптырмын, бирок жалпысынан англисче албетте, анан орусча, испанча, кыргызча дагы эле үйрөнүп жатам. Эчтеке эмес. Кыргыз тилин сиз жөн гана жумушуңуз ушуну талап кылганы үчүн үйрөнүп калдыңызбы же буга чейин эле кызыкчысыз беле? Буга чейин эле Кыргызстанды балким изилдеп көргөндүрсүз. Алардын тили кандай, дили кандай деп.
Albatta. Birinciden men Kırgız Respublikaсын tanıdım. Andan keyin Amerika elçiligi menden Kırgız tilin öğrenүү talap kılgan. AKŞ'da diplomatlar жаңы жумушка тизмеден башка өлкөлөрдө кайрылышат. Ошондуктан мен күйөөм менен ошол тизмеди карап, көрүп, Кыргыз Республикасы. Анан Google'га кериштик. Мен күйөөм менен биз жаратылышты абдан жакшы көрөбүз. Тоого чыкканды абдан жакшы көрөбүз. Ошондуктан биз чечтик. Кыргыз Республикасы бизге. Айтып өтпөдүңүзбү, кыргыз тили Кыргыз Республикасы деп интернеттен карап, сүрөттөрүн көрүп, жаратылышына сыктанып деп. Анан Кыргызстанга келгенден кийинки сезимдериңиз кандай болду? Кыргыз Республикасы керемет жер. Чындыгында керемет жер, абдан коз жер. Ошондуктан мен күйөөм менен биз башка жерлерге бардык. Саякаттадыңыздар? Ооба, саякаттык. Ооба. Мен жакында Сөңкөлгө, мен күйөөм менен Сөңкөлгө бардык. Анан мен ошол жакта кыргыздар менен кыргызча сүйлөшүп, алар биринчиден таң калышты. Андан кийин башка кыргыздар чакырып, биз чогуу сүйлөштүк. Абдан көңүлдүү болду. Абдан сонун. Бардыгы суктанышса керек. Анан Рахат айым, айтсаңыз, тил үйрөнүүгө кандай жөндөм керек? Тил үйрөнөм деген эле ар бир адам тилди үйрөнүп кете алабы же өзгөчө бир шык жөндөм керекпи? Тил үйрөнүүдө эң маанилүү жөндөм бул тырышчаактык. Аябай эрк чоң. Анан убакытты туура пайдалануу. Анан бир кызыгуу болуш керек максат. Себеби Аня айымга окшоп тилди үйрөнөбүз дегенде буларда чоң максат болгон, анан убакытты туура пайдаланып, анан кийин бир максатты коет. Себеби бизде тилди үйрөнгөндөн кийин мен акырында жыйынтыгында кандай текшерүү болот. Анан мен кайсыл деңгээлге жете алам. Мисалы баштапкы деңгээл, ортоңку деңгээл, башкы деңгээлге, жогорку деңгээлге жетиш үчүн аны ким текшерет? Ошондо анан жакшы максатты койгондо тил үйрөнөт да. Анан негизи азыр угуп үйрөнүүгө аябай чоң басым жасалат. Себеби жылдар бою лингвисттер сүйлөшүүнү практика катары биринчи орунда алып келсе, азыр угуп үйрөнүүгө чоң басым жасалып, биринчи орунга чыкты. Себеби тил үйрөнүүдө же билим алууда угуу, жазуу, сүйлөө, көрүү, окуу төрт ыкмабыз маанилүү турат да. Ошондо эмнеге десе лингвисттер, себеби бала төрөлгөндөн кийин 1 жыл угуп гана жүрөт экен да. Угуп жүрүп. Эми азыр кандай кенен мүмкүнчүлүктөр бар. Интернет айдыңында, YouTube'дан угуп. Анан бул тил үйрөнүүдө англисче жакшы ыкма бар, immersion деп коет да. Бул деген ошол чөйрөгө сүңгүп кирүү деген. Сууга чүңкүп киребиз го, ошол сыяктуу. Ошондо 5 нерсе маанилүү бар да. Мисалы угуп, окуп, сүйлөм түзүп, албетте мүмкүнчүлүгүң болсо ошол сүйлөгөн мамлекетке барып келди. Эми баарынын эле мүмкүнчүлүгү жок, бирок ошол өзүн ошол чөйрөгүнү түзсө болот да. Сиз жалаң чет элдиктерге тил үйрөтөсүз да. Анан кийин алардын үйрөнүп кетүүсү кандай, кызыгуусу кандай, Кыргызстанга келгендеги максаттары кандай экен? Максаты негизи мен көбүнчө ыктыярчылар менен жана Америка элчилигинин дипломаттары менен иштешем. Ошо кызматташтыкты тереңдештирүү. Себеби мен тил үйрөткөндө тилди эле жалгыз үйрөтпөйм. Себеби тил менен маданият жетелешип, айкалышып жүрөт да. Ошон үчүн алардын кызыгуусу маданиятты чогуу үйрөнүшөт. Анан аябай кызыгат. Себеби жана башында айтып кеткендей, англис тили аналитикалык тил болгон үчүн америкалыктар көбүнчө таблица менен, схемалар менен үйрөнүшөт. Ошон үчүн ыктыярчылар тамашалап, Тынчтык корпусунун ыктыярчыларын грамматикалык математика деп коюшкан, биздин тилдечи. Анан ар бир грамматикалык структураны, мисалы өткөн чак, кайсы чак болсун,
формула менен үйрөтөбүз да. Анан булар үчүн ушул жакты себеби үндөштүк мыйзамын таблицасын коюп туруп, анан ошону формулага салып үйрөнүшөт да. Анан кызыгуусу абдан жакшы. Себеби булар да билет да эмнени үйрөнүшүм керек. Анан туура суроолорду беришет. Анан биз кээде бир нерсени үйрөтүш үчүн жарым саат англисче түшүндүрүүчү булар аны талдап туруп, бир аныктама, мындай турбайбы деп туруп, дароо аныктама берип коет да. Себеби жаш бала менен чоң адамдын үйрөнүүсүнүн айырмасы бар да. Чоң адам үйрөнгөндө себеби эмне деп, ошо себебин билип туруп анан үйрөнөт экен да. Чоң рахмат. Сиз кыргыз жергесине келген бир эле чет элдикке кыргыз тилин үйрөтсөңүз, биздин өлкөбүз үчүн аябагандай бир чоң салым кошуп атасыз. Анткени биздин мекенибизге келген чет элдиктер бир гана тилибизди үйрөнбөстөн биздин каада салтыбызды, үрп адатыбызды кошо үйрөнүп, жаратылыштарыбызга суктанып, анан кийин өзүнүн досторуна, тааныштарына жеткизет дегендей. Аня айым, сизге да терең ыраазычылык билдиребиз. Убакыт учкан кош экен. Бат эле өтүп кетти бизге берилген убакыт. Ооба. Терең ыраазычылык билдиребиз сиздерге. Чоң рахмат. Ишиңиздерге албан каалайбыз, Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо кыска тыныгуудан кийин кайрадан жолугабыз. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда миңдеген жубайлар балалуу боло албай келишет. Тукумсуздук диагнозу коюлгандан кийин мындан чыгуу жолу жок деп ойлошот. Бирок медицинанын өнүккөн убагында тукумсуздук илдетин дагы жеңсе болот. Бул учурда Онколайф Түрк эко клиникасы жардамга келет. Биздин максат ар бир үй-бүлөгө бала жытын тартуулоо. Эгерде сиз көп жылдан бери дарыланып, бирок балалуу боло албай жатсаңыз, анда клиникага келиңиздер. Онколайф клиникасы ымыркай эңсегендер үчүн. Көп тилдүүлүк бул билимдүүлүк. Чындыгында канчалык көп тил үйрөнсөк, биз ошончолук адамбыз. Мен сиздер үчүн азыр эң кызыктуу лайфхактарды көрсөтөм. Эгерде сиз жакын арада тил үйрөнөм деп турган болсоңуз, анда эң алгачкы этаптарды дал ушул китеп окуу менен, жөн гана сиз ал китепти туура окуйсузбу, туура эмес окуйсузбу, ошол тилдеги китепти алыңыз дагы. Мисалы жөнөкөй эле англис тили. Англис тилиндеги кызыктуу китептерди алыңыз дагы. Мейли сүрөттөрү болсун, анын жазуулары, ырлары болсун, өзүңүз туура окуй албасаңыз дагы ошолорду үнүңүздү чыгаруу менен күнүгө 4-5 жолу кайталап окусаңыз, ал күндөн күнгө сиздин китеп окууңуз, тагыраак айтканда англис тилиндеги сүйлөөңүз жакшырат. Андан кийин эң эле жөнөкөй ыкмасы, сиз өзүңүздүн телефонуңуздун менюсун англис тилинде которуп коюңуз. Сиз кандайдыр бир сүрөткө киресизби, же болбосо музыкага киресизби, ал англисче жазууну окуган сайын сиздин мээңизде ал сөздөр толугу менен сакталып калат. Анан дагы эң эгизгиси, ошо бир эле күнүгө ыр угуңуз. Эгерде ал тилди түшүнбөсөңүз дагы жөн эле кинолорду көрүңүз. Сиз угуу менен, көрүү менен дагы өзүңүздүн тил үйрөнүүңүздү жакшыртасыз. Андан кийин эң эле жөнөкөй ыкма, сиз ошол ырларды кайталай бериңиз. Сиз ошол ырларды күнүгө 4-5 жолу айтсаңыз, эгерде сиз бир эле күнүгө 40 күн жасай турган болсоңуз, сөзсүз түрдө ошол 40 күн жасаган адат сизге адат болуп калат дагы, сөзсүз түрдө сиз аны эң оңой тилди үйрөнө аласыз. Андыктан тил үйрөнүүдө кыргыз тили, орус тили, англис тили эч кандай чек жок. Жөн гана алдыга коюлган максат болушу керек. Кесиптеш, сөз сизде. Рахмат кесиптеш. Медина айтып өткөндөй эле, өзүбүздүн эне тилибизди гана өнүктүрүп, эне тилибизде гана сүйлөбөстөн, ошол эле учурда башка тилдерди дагы үйрөнүп, аларды да жаттап, жакшы өздөштүрүп алсак болот экен. Биздин Арузат көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Онколайф эко клиникасы. Эгерде сиздер көп убакыттан бери бала жытын эңсеп, бирок балалуу боло албай жүргөн болсоңуздар, сөзсүз түрдө биздин демөөрчү Онколайф эко клиникасына кайрылыңыздар. Азыркы учурда бир эко процедурасын бекер жасап берүү боюнча конкурс жарыялап жатышат. Андыктан Instagram баракчасына катталып, конкурстун шарттары менен таанышып, сиз дагы катышыңыз. Жыл аягында сизге бекер эко процедурасы жасалып калышы мүмкүн. Анда Медина биздин студиябыздын кийинки коногун чакыра берели. Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ага окутуучусу Таңсыгай Ахматова. Саламатсызбы? Келиңиз. Кош келипсиз. Кош келдиңиз.
Азыркы учурда кыргыз тилинде сүйлөө мурдакы учурга салыштырмалуу мода болуп бараткандай. Кыргыз тилин билбеген жаштардын бардыгы кыргыз тилини үйрөнүүгө аракет кылып басым жасашып аткандай. Анан сиз жогорку окуу жайында сабак бересиз да, ал жактагы студенттердин кызыгуусу кандай экен? Рахмат, жакшы пикирлерди айтып атасыңар. Жаштар тилди таза сүйлөөгө аракет кылып атабыз деп жаштардын өкүлү катары айтканыңар мени кубандырып атат. Чындап эле акыркы убактарда балдарды кыргызча мектептерге берүү, бала бакчаларга берүү ата-энелердин арасында да кичине жанданып калды да мурункуга караганда. Бирок баягы кыргыз мектепке барып, же болбосо кыргыз бала бакчага барып, же бир кыргызча окуу жайда окуу менен эле кыргыз тилинде аябай мыкты сүйлөп калабыз деп ойлобош керек да. Анткени бүгүнкү күндө мен окуткан студенттер биздин университетке көбүнчө айылдан келген студенттер келгендиктен баары эле өз эне тилинде сүйлөгөндү билген студенттер. Тилди үйрөнүүдө алар ошол тилди билбегени үчүн үйрөнбөйт да. Алар тилди билет, бирок ошол тилдин орфоэпиялык, орфографиялык нормаларында сүйлөй алабы, жаза алабы, кеп ошондо болуп атат да. Бүгүн мыкты эле сүйлөгөн сиздин же сиздин курбалдаштарыңыздар жазууда өтө каталарды көп кетирип атышат да. Булар алар үчүн көнүмүш болуп калды. Мени ушул өкүндүрүп атат да. Анткени биз көбүнчө телефон менен алек болуп эле, азыр баарыбыз эле ушул ааламдашуу процессинде телефон менен алек болуп калбадыкпы? Мына ошо телефондо көбүнчө көрүүгө көп көңүл бөлөт, анан сүйлөөгө көп көңүл бөлүшөт дагы, жазууга көп көңүл бөлбөйт да. Жазганда кыз тез жазыш үчүн, баягы оюн тезирээк айта коюш үчүн кыскартып жазышат дагы, анан ката жазуу пайда болот. Бүгүнкү күндө мына бир кыргыз элинин тилинин душманы чет тил эмес, могу жаштардын колдонгон тил болуп калды десем болот да. Азыр бир өзүнчө кыргыз тилинин ичинде дагы бир тил пайда болгондой мага ушундай бир таасир калтырып атат да. Анткени не болтас, не кылтас, ооба, кандайсыз деген сөздөр силерге көнүмүш эле болуп калды жаштаргачы. Бунун өзү туура эмес. Алар бири-бирине жазганда экинчиси эч кандай эскертүү бербейт. Ай сен туура эмес жаздың го, бул мындай болбойт да деп. Толук жазбайсың деп айтпайт. Анан ошон үчүн ал ойлойт, бул деле ушундай эле сүйлөйт бага, ушундай эле жооп берем деп. Ал деле туура эле кабыл алат, жазган адам деле ошентип ойлойт да. Мына ушул нерсеге өзгөчө көңүл болуш керек экендигин мен адис катары байкап жүрөм да. Жазууда сабатсыздык көбүрөөк кетип атат. Сүйлөгөнгө караганда. Өзгөчө социалдык тармактардагы баягы достордун жазышуулары, социалдык тармактарда аябай адамдар агрессивдүү болуп кеткендиктен, баягы туура эмес жазылган комментарийге, пикирге же постко кайсы бирөө туура деп өзүнүн пикирин же болбосо кандайдыр бир мындай неме айталы сын айтып кое турган болсоң, талоонго калып атат да. Анан ошон үчүн алар эч кимди эскерткиси келбейт. Боло берет экен, ушинте бериш керек экен деп эле жүрө бергендиктен дагы тилдин тазалыгы начарлап баратат да. Анан дагы бир карасак, ар бир региондун өзүнүн бир диалектиси болот, говорлор болот. Алар ошол өзүнүн диалектиси менен сүйлөй берүү дагы туура эмес болсо керек. Сөзсүз түрдө адабий тилди үйрөнүүгө дагы аракет жасаш керек. Эми бул жерге келгенде диалект дегенди айтканда өтө этиятташыбыз керек да. Анткени диалект деп сөздүн баарын жери бергенде деле тилдин сөздүк кору аябай кедейленип кетет да. Анткени чет тилден же чет тил аркылуу орус тилинен келген кайсы бир жаңы аталышты аташ үчүн атоо адабий тилдин ичинде табылбай калышы мүмкүн. Бирок диалекттерде ошону атаган сөз болуп калышы мүмкүн да. Мына ушундай жагын эске алганда бул диалекттин баарын эле жерүү туура эмес дегенди айтам. Анан бул диалект дегенди жерисе болбойт экен, сүйлөй берейин дегендин өзү дагы туура эмес. Анткени бардыгыбыз өзүбүз билебиз, адабий тилдин нормасы бар, адабий тилдин сүйлөө нормасы бар, жазуу нормасы бар. Мына ошол нормаларды сактаганга аракет кылышыбыз керек. Биз коомдук жайга эле келгенде ошону сактабастан, биз үй бүлөдө, бала тарбиялоодо, балдарыбыз менен пикир алышууда, же дос коңшулар менен сүйлөшүүдө, же силерге окшош мындай бир кайсы бир тааныштар менен пикир алышууда дагы
мына ошону сактаганга аракет кылсак, анда бардыгыбыз ошол тилге чындап салым кошкон адам болот элек да. Тилге салым кошуунун эң жөнөкөй жолу бул үйдөн башталат да. Үйдө туура таза сүйлөгөндү үйрөнүшүбүз керек. Балдарыбызга нукара тарбия, таза кыргыз тилинде тарбия бергенге аракет кылышыбыз керек. Мисалы үчүн мен бир фактын айтайын. Мисалы өзүңүздөр деле байкайсыздар, ата-энелер балдары менен сүйлөшкөндө эч бир ата-эненин мен таза орусча же таза кыргызча сүйлөгөнүн көрө элекмин да. Бир сөз орусча болсо, экөө кыргызча, же экөө орусча болсо, бирөө кыргызча. Мына ушундайдын өзү дагы тилдин таза болушуна кедергисин тийгизет да. Башканы айтпай эле коелу, башка чет элдиктердин же болбосо. Мына ушундай жагдайлар дагы тилдин эме. Айрым ата-энелер бар эмеспи? Кыргыз бала бакчага берип койсок, же болбосо кыргыз мектепке берип койсок, кийин балабыз чоңойгондо орус тилинен кыйналып калат деп эле дароо өздөрү орус тилинде эркин сүйлөй албаса дагы балдар менен орусча сүйлөшкөнгө аракет кылып, анан кийин жаңы баягы 2 жаш, 3 жаш курактан тартып эле орус тилиндеги бала бакчаларга берет дагы, анан кийин баласы кыргыз тилинен таптакыр түшүнүгү жок болуп калат экен да. Ушундай ата-энелерге кандай кеңешиңизди берет элеңиз? Негизи балага баягы биздин муун, айрыкча биздин муун шаарга келгенде биринчи кыйналган нерсеси орус тилин билбөө болду да. Ошондуктан ошол биздин муундун айланасындагы бизден бир 2-3 жаш улуу кичүүлөрдүн арасында ушундай бир түшүнүк пайда болду. Биз кыйналган нерсени балдарыбыз көрбөсүн деди дагы, баланы төрөлгөндөн баштап орус тилдүү болгонго тарбиялай башташты да. Анан ошол процесс азыр да уланууда да. Бирок бул туура эмес деп ойлойт элем. Анткени Бишкекте айрыкча могул Борбордо чүй өрөөнүндө орус тилин үйрөнүүгө негизи өзү чөйрө даяр. Аны биз мектепке берип, балага бакчага берип кыйналбасак деле, бала үйрөнүп кете ала турган мүмкүнчүлүк өтө чоң. Анткени үйдөн бир карыш чыккандан кийин эле ал кыргыз бакчага барабы, кыргыз мектепке барабы, андан көз каранды эмес, баары орус тилде сүйлөшүшөт. Ошондуктан ал бакчага же мектепке берүү менен баланын тилин орусча кылат элем деп ата-энелер жаңылышат да. Үйдө кыргызча сүйлөп, мектепте, бакчада кыргызча тарбия алган эле балдар сыртка чыкканда орус тилин жакшы эле сүйлөйт. Аны мен өзүмдүн практикамдан алсам болот. Анткени мен өзүм балдарым кыргыз эле мектептерге бергенбиз, кыргыз эле бакчаларга барышты, кыргыз эле. Ошол эле учурда башка тилдерди деле жакшы үйрөнүшөт. Орус тилинде да жакшы сүйлөшөт, англис тилин азыр эми талап кылынып атат, дагы башка тилдерди үйрөнүп атышат дегендей. Азыр биз көбүнчө мисалы үчүн WhatsApp'та алайык, жөнөкөй эле. Кандайсың дегенди мисалы үчүн аны толук жазса дагы эмне жаңылык десе, жаңынан акы депчи. Бул сөздөрдү кыскартып жазуу дагы бүгүнкү күндө биздин жаштарыбыздын, ал менен катар мисалы үчүн бизден мен ойлочумун, биздин эле ушул замандаштарыбыз эле атайын кыскартып эле ЖНХ, эмне жан деп эле жазат го депчи. Бирок бизден улуу муундар дагы жазат экен да, ошентип кыскартып сөздөрдүчү. Биз бул кыскартылган сөздөрдү жоюш үчүн кандай иш аракеттерди жасашыбыз керек? Ар бир адам муну өзүнөн башташ керек да. Бирөөгө талап коюп, же бирөөнү окутуш керек деген маселени көтөрүүдөн мурда. Ошол сиз айтып атпайсызбы? Биздин эле муун ушундай экен, сиздердин муун деле ушундай экен депчи. А биздин муундун балдары сиздер да. Сиздер ата-энеңиздер менен ошентип пикир алышып жазып атсаңыздар, анан ата-энеңиздер дагы оңоюн көздөйт дагы. Кандай десе, жакшысызбы десе, ооба деп, аны эле жазып коюп үйрөнүп атышат да. Ошентип аларды сиздер тарбиялап атасыздар негизи. Муну ар бир адам өзүнөн башташ керек. Сиз апаңызга туура жазып жөнөтсөңүз, же атаңыз менен апаңыз да дал ошондой жазганга аракеттенет. Илгери ата-энелерге карап түздөнчү балдар. Бүгүн андай эмес, заман бизден башка нерсени талап кылып атат. Биз балдарга карата түздөнүп атабыз. Анткени сиздер бизге караганда аалымдашуу процессине көбүрөөк аралашкан, бизге караганда могул азыркы жаңы технология менен жакшы кабардарсыздар да. Ошондуктан биз сиздерге карайбыз. Ошондуктан ар бириңиздер, мен студенттерге да айтам да, айланайын биринчи кезекте жолдошуңа, же классташыңа, же группалашыңа, же апаңа, же сиңдиңе, же иниңе WhatsApp аркылуу жазганда туура жазганды үйрөн деп. Кыскартуунун да өзүнүн эрежеси бар. Кандай кыскартылат экендиги, кайсыл убакта чекит менен кыскартылат, кайсыл убакта биринчи муун алынып, сызыкча коюлуп, андан кийин акыркы табыш жазылат. Же биринчи жана акыркы муунун ортосунда сызыкча коюлуп жазылат. Мына ушундай эрежеси бар.
эгер ошол эреже менен кыскартылган болсо жок дегенде сабаттуу жазганды билген болуп калат элеңиздер да. Сиздер ошо кыскартуунун эрежесин да билбейт да сиздердин муун. Ошондуктан кыскартпай эле адегенде сүйлөмдөрдү кыска сүйлөмдөр менен туура жазганды үйрөнсөңүздөр, сизге жооп жазган. Сиз мисалы 2 жолу өзүңүздүн бир курбуңузга 2 СМСти туура жазып жөнөтсөңүз, үчүнчүсүндө анда жоопкерчилик пайда болот. Бул баланчага мен туура жазышым керек деп. Же болбосо ал сизге ката жазган болсо, сиз ага сөз эскертүү бериңиз. Сен могу жерин туура эмес жазып койдуң го деп. Демек анда жоопкерчилик пайда болот. Мен буга туура жазышым керек. Сиз мисалы эскертүү бербесеңиз, сизге дайыма эле ката жаза бериши мүмкүн да. Ошондуктан мен экөөңүздөргө тең айтам да, ушу сиздердин муун жаштар жазганда мына ушундай жазып, бири-бириңиздерге эскертүү берип, тилдин тазалыгы үчүн ошентип күрөшүш керек. Мен ушундай деп силерге кеңеш берет элем да. Мен дагы кыргыз тилинде сүйлөө уят эмес, кыргыз тилинде сүйлөө сыймык деп сыймыктанып айткым келип атат. Анткени бир таанышым менен сүйлөшүп отуруп калганда айтты эле да, Советтер Союзу учурунда жаңы студент болуп шаарга келгенде кыргызча сүйлөгөн студенттерди жеришчү, ышылдыңдашчу, орусча билбейсиңби деп мазакташчу депчи. Андан кийин азыр андай болбой калбадыбы, баары бир айыл жергесинде баягы биздин расмий тилибиз болгон орус тили жакшы окутулбай калат, аны жакшы билише албай калат. Бул жака келип кыргыз тилинде сүйлөөдөн уялбай сыймыктанып сүйлөсөңөр болот деп аябай биздин муунга сыктанып айткан эсимде да. Андыктан чындыгында эле биз сөзсүз түрдө расмий тилибиз болгон орус тилин дагы жакшы билишибиз керек. Анан эне тилибизде дайыма сүйлөшүбүз керек деп айткым келет. Анан эне тилибизди жалпы коомчулукка жайылтуу үчүн, ошо эне тилде сүйлөө сыймык экенин баягы элдин аң сезимине жеткирүү үчүн кандай пропагандалык иштерди жасасак болот, кантип пропагандаласак болот? Биринчи кезекте мына ушул биз эми интернетке байланган адамбыз, интернет тармактарында туура жазууга, туура сүйлөөгө, өз тилинин патриоту болууга үндөгөн материалдарды, контенттерди, ошондой кандайдыр бир кыска тиктоктогу берүүлөрдү, көрсөтүүлөрдү, эми ал сиздер жакшы билесиздер, алардагы терминдерди бизге караганда. Ошолорду көп эми чыгарышыбыз керек. Анан жана КТР азыр жакшы, сиздердин канал жакшы неме кылып атышат. Балдар үчүн, бөбөктөр үчүн мультфильмдерди кыргызчалатып атат. Бул өтө жакшы саамалык дейт элем. Мына ошо анткени баланын тили өзүңүздөр айткандай, ошо үйүндө, энесинин үйүндө мультфильм көрүүдөн эле калыптана баштайт да. Туура таза орусча сүйлөө, таза кыргызча сүйлөө. Мына ушулар көбөйсө, анан эң эле бизге оорулуу болгон маселе бул көрүнөк жарнак менен жарнамалардын өтө ката болушу. Мисалы үчүн жер тилкесин сатам деген адамдар болот, мисалы эле карап көрүл үчүн. Же бир кайсы бир буюмду сатам деши мүмкүн. Бул жарыя же жарнак. Мына ушулардын ката болушу. Же болбосо могул илинип турган жарнак шиттерди карай турган болсок өтө сабатсыз жазылып атат. Мунун бир тескеген орган жок болуп атат да. Алардын эч кимдин мисалы көбүнчө эле мамлекеттик тил комиссиясы карабайт дей беришет да, бирок мамлекеттик тил комиссиясынын андай укугу жок. Аларды тескеп эми кайсы бир тартипке чакырганга алардын укугу жок да. Ошондуктан мына ушундай бир орган түзүлсө дейт элем да мен. Жалаң ушу шаар ичиндеги көрүнөк жарнактарды, жанагы эл көп барган тармактардын аталыштары, дүкөндөр, дарыканалар, азыр кафе, ресторан, чайканалар мода болду да. Мына ошол жердеги жазылган аталыштары же болбосо менюсу, кайсы бир көрүнөк жарнактын баардыгын бир катуу тескеп, керек болсо чоңураак айыпка жыга турган бир орган пайда болсо, бул дагы тилге өзгөчө салым кошот эле деп ойлойм да мен. Туура айтасыз. Чындыгында эле жанагы сыртта илинип турган көрүнөк жарнактарда биринчи орус тилиндеги текст коюлат, анан кыргыз тилиндеги текстин окусаң эле бир одоно которуп коюшат да. Сиз айтып өттүңүз, жакшы сунуш айтып өттүңүз, бирок ошол эле учурда мамлекет дагы ошо тилди өнүктүрүүнүн үстүндө кандайдыр бир иштерди жасап атабы, кандай аракеттерди кылып атат? Ооба, бул жагынан
жылда мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө мамлекеттик тил комиссиясына атайын чоң суммадагы каржылоо бөлүнөт. Анткени ошол мамлекеттик тилдеги мыкты китептерди чыгаруу үчүн, окуу куралдарын чыгарыш үчүн, ар кандай жанагы чет өлкөлүк же болбосо өзүбүздүн эле Кыргызстанда туруп кыргызча билбеген адамдардын кыргыз тилин үйрөтүү үчүн ар кандай усулдук колдонмолорду иштеп чыгуу үчүн атайын чоң акчалар бөлүнөт. Алар иштеп эле бөлүнүп, өз дарегине барып, алар чыгып эле атат. Бирок аны чыккан нерсени ошол чет өлкөлүктөр гана окуйт дагы, биздин өзүбүздүн жарандарыбыз аны менен иште эле болбой калды да. Мамлекет тарабынан, өкмөт тарабынан бул жасалган нерселер жакшы эле жасалып атат. Бирок дагы бир нерсе, мисалы үчүн ошол расмий тилдин болушу дагы бул ошол бул расмий деген бул расмий тил бул мыйзамдуу түрдө кабыл алынды. Демек мен аны менен дагы сүйлөгөнгө менде мүмкүнчүлүгүм бар. Анткени мыйзам жол берет. Бирок ошол расмий тилди дагы туура сүйлөбөй атышпайбы? Аны дагы жана талаптагыдай сүйлөй албаганда толтура болуп атат. Ошол тилде пикир алышып атат. Бирок ошондуктан эки жакта тең эрежелер сакталып, мамлекет тарабынан берилген нерселерди да биздин өзүбүздүн жарандар дагы туура колдонуп, ошого өздөрүнүн салымын кошсо дейт элем мен. Айрыкча жаштар, анткени жаш муундарда мына ушул жогоруда айтылган каталар Демек, кандайдыр бир жакшы жашаанды, жакшы ишти жасаардан мурун өзгөдөн эмес, өзүбүздөн талап кылып, анан кийин үйрөнүшүбүз керек экен, Бизге бөлүнгөн убакыт дагы билинбей эле соңуна келип калыптыр. Сизди дагы бүгүнкү эртеңки келе жаткан майрамыңыз менен куттуктап өтөлү. Чындыгында мейли сүйлөө, башка тилде, башка жерде, башкача мактап сага алтын орден такса да, эсиңе түй чыгарбаган түпкүрдөн ала тоодо сен кыргызсың таптаза. Ар бирибиз өз эне тилибизди сүйүү менен өзгө тилди үйрөнүү оңой болуп эсептелинет. Эгерде сиздер Арузатты каалаган жерде, каалаган жайда көргүңүздөр келсе, Instagram, TikTok, YouTube баракчабыздан Арузат _KG деп издесеңиз болот. Чоң рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерди дагы бүгүнкү эртеңки эне тил майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Дайыма эне тилибизди өнүктүрүүнүн ишинде иштейли дагы, дайыма эне тилибизде сүйлөп жүрүүгө аракет жасайлы. Сак саламатта калыңыздар.